Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында апасы менен бирге кайдадыр кетип бара жаткан Реймонд Гарратти аттуу бала менен таанышабыз. Апасы Жейни баласы Реймондко "Балам, сен дагы деле ойлонсоң болот. Кеч болуп кала элек кезинде биз ал жака барбай эле койбойлубу" деп айтса, Реймонд болбой эле көгөрүп барабыз деп кете берет. Көрсө тасма жакынкы келечекти сүрөттөп. Бул заманда дүйнөдө экономикалык кризис күч алып, АКШнын да ал кубаты кетип, элдин баардыгы кыйнала баштаган кез болот. Алар бир жерге келип токтошкондон кийин Реймонд дагы эле оюнан баш тартпай, апасы аны согушка жөнөтүп жаткандай эле коштошуп, ыйлаган бойдон кала берет. Жол тосмонун нары жагында бир канчалаган жаш жигиттер бар болчу. Эми Реймонд дагы ошолордун жанына өтүп, алардын катарына кошулуп, Пит Макферст деген кара терлүү бала менен жана да башка балдар менен тааныша баштайт. Көрсө бул жаш жигиттер үчүн атайын сынак сыяктуу болуп, бул жердеги 50гө чукул жигиттердин баардыгы тең. Атайын ушул сынакка катышкысы келип, мүмкүнчүлүк алып келишкен. Арт Бейкер деген адам баардыгы менен достошууну каалап, өз көңүлүн өзү көтөрүп жаткандай. Кээ бирлери болсо такыр эч ким менен достошууну каалабай. Бүт баардыгы тең эле бул сынакта мен жеңем деп өздөрүнө ишенгендер болчу. Бир аздан соң эле ал жерге унаа менен келип токтогон майор сөзүн баштап, сүйлөшүп жаткан жигиттери болсо тынчып отуруп калышты. Майор адегенде жигиттердин ар биринин мойнуна бирден 50гө чейин жазылган сандарды тактыртат. Негизи бул сынактын аты узакка басуу болчу. Бүт баардыгы улам сайын оюндан чыгып отурушуп, акыры ким эң узакка баскан болсо, жеңишке бир гана адам татыктуу болот. Жана ал өтө көп суммадагы акчаны алып, ушуга чейин кыйналып жашап жүргөн тагдыры түп тамыры менен өзгөрмөкчү. Анан да ал жердеги аскерлер катышуучуларга бир аппараттарды тагышып, ал аппараттар катышуучулардын ылдамдыгын көрсөтүп турмак. Майор катышуучуларга сүйлөп жатып, баардыгына тең дуктан берип, силер утсаңар да, утулсаңар да, силердин оюнга катышууңар биздин өлкөнүн экономикасы үчүн чоң пайда алып келет деп айтат. Сыягы булардын мамлекеттик системасы атайын элдердин санын азайтуу үчүн ушундай сынактарды уюштуруп жаткан сыяктуу. Бир катар нерселерди айткан майор дагы бир нерселерди кошумчалап, эгер силердин ылдамдыгыңар азайып же токтоп калсаңар, биз силерге 3 жолу эскертүү беребиз. Ар бир 10 секунд сайын эскертүү берип отуруп, акыркы 3-чү эскертүүдөн кийин дароо оюндан четтетилесиңер деп айтат да, сынактын башталышын жарыялап, жигиттердин баардыгын алдыны көздөй жөнөтөт. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин баардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот. Мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Ошентип ар бири жеңиштик өксөгөн жигиттер акырындан кадам таштап башташып, аларды болсо 3-4 аскердик техникалар коштоп бара жатышты. Бир канчалаган куралчан аскерлер. Ошону менен катар эле бул мамлекеттик сынак болгондуктан видео камерага да тартылып жатты. Реймонд эмнегедир бул жолу сынактын баштапкы көрүүчүлөрү аз экенин байкайт. Көрсө мындай сынактар буга чейин бир далай жолу өткөн сыяктуу. Трасса менен бара жаткан жигиттер биринчи чакырымды бат эле багындырышып, бир кезде Гарри деген бала бут кийимдин боосун байлоо үчүн отуруп калат. Аскерлер ага дароо эле 10 секунд сайын эскертүү бере башташып, 3-чү эскертүү берилип, эми оюндан четтетилип калайын дегенде, алдыда басып бара жаткан катышуучулардын баардыгы арттарын карашып, бирок Гарри оюндан четтетилгенге чейин эле туруп басып кетет. Реймонд, Пит, Арт жана Генри деген балдар алды жакта басышып, кайсы бир темада сүйлөшүп бара жатышкан. Бир кезде Пит чылымын чегүүнү баштап, аны көргөн башкалар болсо, сен бул кебетең менен алыска баса албайсың го деп айтышат. Анда Пит аларга, чылым албетте ден соолукка зыяндуу, бирок менин ден соолугумда азыр баардыгы жайында. Мени коюп өзүңөрдү билгиле. Мен күн түн дебей узакка басып кое алам деп айтат. Көп өтпөй алардын сөзүнө Хартнес деген бала кошулуп, ал колуна калемин жана дептерин алып алып, мен көптөн бери ушул сынак жөнүндө жазгым келип жүрдү эле. Буюрса бул сынакка өзүм катышып, өз көздөрүм менен көрүп, кийин бир кызыктуу китеп жазып чыгарам деп айтат. Катышуучулардын ылдамдыгы саатына дээрлик 5 чакырымды түзүп, бир канча чакырымды басып өтүшкөндөн кийин бир баланын буту тырыша баштаганын байкашат. Реймонд ага жардам бергенге аракет кылып, бирок ал бала бутунун оорусунан улам жыгылып калат.
Албетте ага 3 жолу эскертүү беришкенден кийин 1 да секунд күтүп отурушпай аскерлер анын мээсин чачырата атышат. Муну көргөндө Реймонд бир топ эле нес боло түштү. Анын жайлаган кыймылын Пит байкайт да аны кармап ылдамдатып жөнөп. Албетте оюндан четтетилди деген сөз алардын өлүмү экендигин бардыгы тең эле жакшы билишчү. Бирок өлүмдү жакындан көргөндө, ажалдын аябай эле жакын экенин сезишкенде, албетте мындай көрүнүш баштагыдан башкача сезимге алып келе баштады. Катышуучулар узак талааларды, кээде айыл кыштактарды, кээде шаарчылардын ортосунан да өтүп жатышты. Бирок шаар болобу, айыл болобу, адамдар аз. Элдин башына чындап эле кыйын заман келгендиги байкалып турат. Дагы бир канча чакырымдан кийин бир баланын талмасы кармап калдыбы айтор. Бирок оюндун эрежеси эч кимди аяган жок. Кээ бирлеринин буттары ооруп баштаса да топтон калбаганга аракет кылып басып баратышты. Гарри менен Ранг деген баланын ортосунда бир аз келишпестик пайда болуп, Ранг аны кайра урганга аракет кылып жатып бир кезде өзү кулап түшөт. Бирок ага бул кезге чейин эле эскертүүлөр берилип калгандыктан ал туруп кайра басып кеткенге жетишпей, ошол жерден эле өлүм таап калат. Мындай көрүнүштөн кийин Арт Гаррини өлтүргүч деп күнөөлөп, сен ал баланын жинине тийип жатып ушундай болду. Сен тынч эле кете бергениңде мындай болбойт эле деп күнөөлөйт. Гарри болсо бул нерсени мойнуна албай, бирок башка балдар дагы аны сен күнөөлүүсүң деп айткандан кийин өзүн жаман сезе баштайт. Ошентип кечке чейин басышып кеч кирип бара жаткан кезде майор аларды жолдун кайсы бир чакырымынан тосуп алып, катышуучуларды күч-кубаттандырган дагы бир канча сөздөрүн айтат. Бирок түндө катышуучуларга өтө эле кыйын боло баштады. Анткени жол барган сайын өйдөлөп баштап, өйдөлүшкө тез чыгууга мүмкүн болбой жайлап башташкандыктан, ылдамдыгы азайгандарды аскерлер чекеден эле аткылай башташат. Болгон күчтөрүн салып отурушуп, өйдөлүшкө чыгып барышып, акыры өөрү түгөнүп кайрадан ылдыйыш боло баштаганда, эми гана оюнчуларга жеңилдик келгендей болду. Таң да атып, оюнчулар бир канчага азайышып, Пит Реймондга түндөгүдөн кийин өзүнүн жеңишине ишенбей калганын айтып, бирок ошол эле учурда оңойлук менен эле багынып берип койбой тургандыгын айтат. Бир канча чакырымдан кийин жолдун жээгиндеги шайтан арабачан эки бала оюнчуларды карашып, аларга кызыктуу болдубу айтор арттарынан ээрчишет. Хартнес деген бала бул кезде бутун кайрып алгандыктан араң эле басып бараткан болчу. Бир кезде ал дагы жыгылып түшүп, алдыга басууга мүмкүн болбой калды. Хартнес дароо окко учуп, көп өтпөй оюнчулар бир шаарчага жетишкенде, алардын арасынан чыдай албай калган бирөөсү качканга аракет кылып жөнөйт. Бирок албетте эч жака кача албайт. Ал имаратка киргенге жетишпей эле окко учту. Дагы бир канча чакырым басышып, бири-бирине жакын достор сыяктуу эле болуп калышкан оюнчулар, эгер бул оюнду жеңип баш байгени алып кетсеңер, кимиң эмне кылмак элеңер деп кыялданып сүйлөшүп башташат. Ар кимиси өздөрү кыялданган нерселерди айтышып, ал күнү да кеч кирип дагы түндөп басышат. Эреже боюнча аларга такыр эле токтогонго мүмкүн эмес болчу. Уйкудан да калып азаптуу түндөрү башталып, Реймонд менен Пит бирине бири жардам берип, бири-бирин сүйрөп келе жатышты. Ошентип дагы бир жолу таң атып, бул кезде оюнчулар бир топ эле азайып калган болчу. Эсеп боюнча бул кезде жөө жүргүнчүлөр 230 чакырым жерди басып өтүшкөн. Пит менен Реймонд дагы да сүйлөшө башташып, көрсө бул оюнда ким жеңе турган болсо, мамлекет анын каалаган бир каалоосун аткарып, анан да көп суммадагы акчаны бөлүп берет экен. Реймонд ошондо жакын досундай болуп калган Питке ачыгын айтып, негизи менин бул жерге келген максатым акча үчүн эмес. Менин максатым такыр башка. Менин максатым бул оюнду жетектеген майорду өлтүрүү. Анткени ал убагында менин атамды өлтүргөн. Атам болсо убагында мамлекеттин саясатына байланыштуу тыюу салынган нерселерди жайылтып, аны майор баш болуп билип калышканда эл душманы деп атап, апам экөөбүздүн көзүнчө эле майор атамды өзү атып салган деп айтып берет. Ошол үчүн мен бул оюнда сөзсүз түрдө жеңишке жетишим керек. Алар менден каалоомду сураганда мен алардан дароо эле мылтык сурайм. Жана эч ким шектенбей турган кезде мен майорду атып өлтүрөм деп айтат. Муну уккан Пит болсо анын сөздөрүнө таң калып, сен негизи мындай жаман оюңан кайтышың керек. Анткени сен утуп кете турган болсоң, сени өтө жаркын келечек күтүп турат. Сен өтө бай адам болосуң, эмне кылам десең ошону кыласың. Жөн эле жерден колуңду канга боеп, бүт баарынан айрылгандан көрө, ошол көп суммадагы акчаңа канча деген жетим жесирлерге жардам берсең болот. Жок дегенде өз апаңды деле эч нерседен кем кылбай багасың деген сөздөрүн айтат. Ошентип дагы бир канча деген чакырымдарды жүргөндөн кийин бир бала такыр эле чыдай албай аскердин мылтыгын талашканга аракет кылып, бирок өзү танкага тебеленип өлөт. Көп өтпөй дагы бирөө такыр эле акылынан айнып калдыбы айтор. Кийимдерин чечип эле алдыга чуркап трассадан чыгып жөнөйт. Бир канча секунд өтпөй эле аны дагы атып өлтүрүштү. Үчүнчү түн киргенде Генри басып баратканы менен уктап кеткен сыяктуу болуп эле такыр эсин жогото баштаган. Акыры ал дагы такыр чыдабай өлүмгө өзү тике карап туруп берет. Эртеси таң атканда мындай кыйынчылыкка Гарри дагы чыдай албай өзүн өзү өлтүрүп алат. Кийинки шаарчага жеткенде Реймонд ошол шаарчадан апасын көрөт.
Апасы Жейни дагы да ыйлап баласына күч кубат бергенге аракет кылып, Реймонд болсо апасына чуркап барып, апасын укпай бул оюнга көкпеттенип катышып алгандыгы үчүн кечирим сурайт. Ага эскертүү берилип атып салайын деп калышканда Пит аны болбой атып сүйрөп кетти. Албетте тынымсыз басуу ар биринин жанын сыздата баштайт. Чыдабай калган арттагы бир аскерден автоматын тартып алып, аны атып өлтүргөнгө жетишип, бирок башка аскерлер аны жарадарлашты. Үчүнчү эскертүүгө чейин күтүп отурбай арт өзүн өзү атып салат. Көп өтпөй дагы бир оюнчунун мурдунан кан кете баштап, ал дагы басуусун токтотуп өлүмгө тике карап көз жумду. Түндө кайсы бир шаарга жеткенде аларды майор тосуп алып, дагы бир нерселерди сүйлөп баратты. Бул учурда 3 гана оюнчу калган болчу. Пит жанындагы экөөнө эгер үчөөбүз тең бир убакытта токтоп туруп берсек кандай болот деп сунуштап, бирок кайра мындай пландан баш тартышты. Бир аздан соң Стевенс дагы өзүнүн жашоосу жөнүндө аянычтуу нерселерди айтып, андан соң басуусун токтотуп өз эрки менен өлүп берет. Эми Реймонд менен Пит гана калды. Ушул шаарчада көптөгөн кишилер чогула башташкан. Сыягы буга чейинки оюндарда дагы ушул чакырымдарда оюн аяктап жатса керек. Басып баратып эле Пит токтоп отура калып, Реймонд болсо кайра келип аны сүйрөп баштайт. Ал Реймондга сенин апаң бар экен, менин болсо эч кимим жок. Сен жок дегенде апаңды сүйүн, бул оюнда сен жеңүүчүсүң деп айтып, Реймонд болсо Питке мени менен бирге дагы бир аз жол жүрчү деп суранат. Пит макул болуп байкабай басып бара жаткан кезде Реймонд дароо токтоп артта калып калат. Пит Реймондду байкап артка кайрылган кезде Реймонддун эскертүүсү бүтүп, аскерлер аны ичке атып жарадарлашат. Питти болсо ага жакындатпай аскерлер кармап калышып, жарадар болуп турган Реймондду болсо майор өзү келип атып өлтүрөт. Жеңүүчүнүн аныкталгандыгы үчүн деп асманга салюттар атылып, сыягы Реймонд мендей жаман ойлуу өч алам деген адам жеңгенден көрө ичинде кири жок жакшы ойлору менен жүргөн Питтин жеңишке жетүүсүн каалаган окшойт. Пит ошол жерден ыйлап жиберип, майор болсо ага келип сыйлыкка эмне каалайсың деп сурайт. Ошондо бир азга ойлонгон Пит мылтык деп жооп берип, мен бул мылтыкты каалайм деп эле жанындагы аскердин мылтыгын сурайт. Албетте ушунчалык чоң байлыкка ээ болгону калган жеңүүчү эч кандай акылсыздык жасабайт деп ишенген майор ага мылтыкты бердирет. Ошондо Пит эч ойлонбостон эле мылтыкты майорго кезеп, а дегенче болбой эле атып өлтүрүп салды. Албетте ушунчалык кыйналуудан кийин Пит деле акылынан айнып бараткан баайтор. Ал бардыгынан кур калып, аскерлер аны өлтүрүшкөн да жок. Ал андан ары өзү жалгыз калган болсо дагы басуусун улантып эле караңгы туңгуюкту көздөй кирип баратты. Сыягы күндөп түндөп уктабастан жана тынбастан жол жүрүү Питтин психикасына бир топ эле таасирин бергендей. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.